Урматтуу мекендештер, бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары, кымбаттуу кетмен төбөлүк туугандар, бүгүн дагы бир кубанычтуу саамалыкта сиздер менен жүз көрүшүп жатабыз. Өлкөбүздүн энергетика тармагында алдыга дагы бир кадам таштадык. Чейрек кылымдан ашуун убакыттан бери жалпы мамлекет үчүн көйгөй болуп келе жаткан электр тармагында дагы бир жетишкендикке күбө болгону турабыз. Биз бүгүн өлкөбүздүн өнүгүүсүндө маанилүү ролду ойной турган электр энергиясын өндүрүү жаатында дагы бир чакан кести, кайнама кесинин ачылыш аземинде турабыз. Алгач баарыңыздарды бул чакан кестин ачылышы менен чын жүрөгүмдөн куттуктай кетейин. Ылайым кайнама чакан кеси ак жолтой болуп, аркасынан дагы бир катар кестер ачылсын. Албетте бул чакан кестин ачылышы өлкөбүз үчүн абдан маанилүү. Анткени өлкөбүздөгү электр энергиясы жаатындагы көйгөйлөрдү чечүүдө эң биринчи кезекте электр кубатын өндүрө турган кестерди куруу маселелери турганын жакшы билесиздер. Кайнама кесинин кубаттуулугу анчалык чоң болбогону менен өлкөбүздүн өнүгүүсүнүн дал ушул этабында мындай демилгелер, мындай иш-аракеттер башка ишкерлерге, инвесторлорго дем берери, үлгү болору турган иш. Урматтуу токтогулдук туугандар, калайык калк, кайнама чакан кестеринин курулушу 2022-жылы октябрь айында башталган. Чакан кестер дегеним бул каскад 2 чакан кесттен турат. Мынакей 2 жылга жетпеген мезгилде каскадтын биринчи кеси пайдаланууга берилип жатат. Азыр эле мына көк арт чакан кесин дагы ачып келдик. Бул биз үчүн дагы бир ийгилик. Бул кайнама кесинин курууга жумшалган инвестициялык каражат 9 миллион 307 миң акш долларын түзөт. Анда Raiffeisen Landesbank, Steyr Mark банкынын жана Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун салымдары бар. Буюрса, кайнама чакан кеси Токтогул районунун ири салык төлөөчүлөрүнүн бири болуп калат. Токтогул району кестердин мекени болгону менен райондун калкын электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо маселелери боюнча көйгөйлөр дагы деле бар экени албетте өкүндүрбөй койбойт. Кайнаманын жалпы кубаттуулугу 9,6 мегаватты түзөт. Жылына 39,2 миллион киловатт саат электр энергияны иштеп чыгып, Үчтерек айыл өкмөтүнүн жана Каракөл шаарынын бир бөлүгүнүн жашоочуларынын электр энергиясына болгон муктаждыктары толук канааттандырылат. Урматтуу кыргызстандыктар, учурда биздин алдыбызда аймактын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча дагы көптөгөн милдеттер турат. Кайнама чакан кеси сыяктуу көптөгөн кестерди куруп, ишке киргизүү менен биз милдеттерди аткарууга толук күчүбүз жетет. Келечекте ушул сыяктуу долбоорлорду Орто Токой жана Папан суу сактагычтарында ишке ашыруу пландаштырылып жатканын, тиешелүү келишимдерге кол коюлуп, жакын арада бул объектилерде дагы кестер курула баштаарын дагы бир жолу айта кетейин. Биз келечекке үмүт, жакшы тилек менен карашыбыз керек. Бүгүн Токтогул районунун эл үчүн, жалпы журтубуз үчүн майрам күн десек болот. Себеби кайнама кесинде электр энергиясы өндүрүлө баштайт. Жогоруда белгилегенимдей, энергетика жаатында өлкөнүн кайсы жеринде болбосун алдыга жуулуулар болсо, ал биз үчүн чоң жетишкендик. Буюрса, өлкөнүн энергетика жаатындагы адистери бара-бара такшалып, мол тажрыйба топтоп жатышат. Учурдан пайдаланып, долбоорду ишке ашырууга болгон күч аракетин жумшаган жарандарыбыздын бардыгына ыраазычылыгымды билдире кетейин. Бул кес Кыргызстандын өнүгүүсү жана өркүндөсү үчүн өз салымын кошо берсин. Кайнама кеси бул аймакка жарыгын чачкан ак жолтой кес болсун. Баарыңыздарды кайнама кесинин ачылышы менен дагы бир жолу куттуктап өтүүгө уруксат этиңиздер. Рахмат. Амансыздарбы? Жакшы турасыздарбы? Мына эми куттуу кес болсун. Кестерибиздин ачылышынын башталышы болуп атат мына.
Өткөндө таластан баласы арбаштык элек чүйдөн ысык ата кесин ачканбыз, эми бүгүн мына жалалап атты 2 кес ачтык. Мындан ары Кудай буйрса салынып аткан кестер только ачылуу менен өтүп турат буйрса. 60га жакын кестерибиз бар ушундай. Анан эң чоң кесибиз Камбар ата 1 билесиңер. Аны бул 1,5 жыл 2 жыл мурун баштап алганбыз. Келе жаткан жылы уже платинасын баштайбыз. Алда bir 7-8 жылда бүтүп калат буйрса. Ал бүткөндөн кийин анан электр энергияны чет өлкөдөн импорт кылып алып келбей калабыз. Биз азыр 3,5 миллиард кыштын күнү кошуна өлкөлөрдөн сатып алып атабыз. Өзүбүз суунун башында туруп туруп. Суусу жок өлкөлөрдөн сатып алып атабыз. Казакстан менен Өзбекстандан, Түркмөнстандан. Анан быйыл Россиядан да алдык, Россиядан да алдык окшойт. 800 миллион. Мынакей ошойт. Шунун бардыгын 30 жыл мурун куруп койгондо мындай кыйналбайт элек. Чет өлкөдөн импорт кылбайт элек. Бирок эми дагы кеч эмес, ошону тез арада бүтүрүп алышыбыз керек деп атабыз. Буюрса баары жакшы. Эмне көйгөйлөрүңөр бар? Токтогул айтып бериңер. Көйгөй жок. Баарысы жакшы. Көйгөй жок деп айтпагыла деп койгон жокпу? Эки сөз бар, айтпагыла деп. Айтыңыз. Биринчиден, ушу сиздин жетекчилигиңиз менен азыркы мезгилде республикада, мамлекетте өнүктүрүш үчүн, аны бекемдеп, чыңдоо үчүн жасап аткан аракеттериңизге абдан чоң баа берип, чоң ыраазы болуп атат. Биз сизди дайыма колдойбуз. Могу кестердин курулушу деле ушул. Сиздин мурдагы жетекчилер, өтүп кеткен жетекчилер бу мамлекеттин келечегинде бу энергетикалык керектөөнүн көбөйөрүн билишпесе керек. Бул эгер мурдадан башталган болгондо, анда дала иштерин күтүп алмак экенбиз. Ушул иштерди мындан ары да улантыңыздар, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ушул жүргүзүп аткан иштериңиздерди Кудай колдоп эле. Кечээ тиги кабинет министринин башчысы айтып атат го, эл бир секирип кылабыз деп. Батырында буйрса ошондой секирип болуп эле дагы жакшы замандарга бара берели. Биздеги азыр өзгөрүштүү болуп аткан иш, бизде өзгөрүш мурунку айында өкмөт болсо, азыр мен айтып аткан 3 жаңы мектеп азыр курулуп атат. Мындай тарыхта болгон эмес. Ишиңизге ийгилик каалайм. Аман болуңуз, элде жүрө бериңиз. Бирок курултай жүрүп өтүп коюңузчу. Сизден сурам. Апалардын атынан да жакшы каалоо тилек айтып коелу. Мына бүгүн Токтогул жергесине сиз аябай жакшы мезгилде келдиңиз. Биз 100 жылдык мааракени тозотуп жүрдүк. Сиз менен жолугушуп отурабыз. Биз абдан кубанычтабыз. Апалардын атынан сизге чың ден соолук, узун өмүр, ишиңизге мындан ары дагы албан ийгиликтерди ушу элибиз дайыма сизди ушинтип колдогон ушундай жакшынакай маанай жарык жүздө жүрүшүңүздү каалайбыз. Азыр сиздин келишиңиз менен биз дагы кубанып, сиздин дагы жүзүңүздөн ушундай нур төгүлгөндөй болдук. Дайыма ишиңиз илгери болуп, аман болуңуз каякта болсоңуз. Жалпы энелердин атынан Үчтөрөк айыл өкмөтүнүн ак элечек апалары сизге дайыма чың ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Аман болуңуз, аман болуңуз. Bir gana nerse, bizden de rayon emez, bütün de Kırgız'dan bulunmuş kalanda sul köy var. Yerlerden var uçasıga, üylerge saldığı tartılıp veriliyor. Yıkançılık azayıp getip otar. Onun için bir sonuçta başka rayonlarda bilmem ama bizim rayonda yer ayağı tarla gördük. Bas götüp çıkan ayında radırda kayraka turup kaldı. Göğe taşlı üylerde kurup verseler bana muğunları koyup geldiler. Adır 5-6 bal alırlar, üy yok diyor. Şunu bir eski kaptırıp, şu gömül kaptırıp, deputatları menen çoğu kamandanız menen uşul maseleni biz çoğu çeşip verip koşuyoruz. Yaxşı oladılar. Bir tuura masala götürdünüz. Buna mektep, bala bakça, jol degende айтпай койсоңор болот. Аны биз көкүрөктө турат, мээбизде турат. Ал бардыгын ушу алдыда келе жаткан 3 жыл, 5 жылдын ичинде андай проблема болбойт. Анан экинчи суу маселесин айтып атасыңар. Суу маселесине да акчаны жылда бөлүп атабыз. Эми бардык айылдарды республика боюнча bir жылда бүтүрүп коюш кыйын экен. Улам жыл сайын улам кетип баратабыз. Ал эми бийик кабат үйлөр боюнча мына көрүп атасыңар да. Мына жакында 5000 адамга ушу Бишкектен, тиги Жалалабадтан, Караколдон, Нарындан болуп отуруп 5000 үй бүлөгө быйыл беребиз. Эмдиги жылы bir 10-15 миң үй бүлөгө беребиз. Биздин кетпен төз бир эске алып коебуз. Айылдарга чейин киребиз. Анткени биз жерди азыр бөлбөйбүз үй салганга, баягы айдоо жерлерди. Айдоо жерлерди бир кулачок жер бербейбиз азыр. Анткени жерлер тарып баратат. Адам саны өсүп баратабыз. Мына 7 миллионго жеттик. Дагы 3 жылдан кийин 8 миллион, 9 миллион, 10 миллион болобуз. Анан кийин адам көбөйгөн сайын жаак көбөйөт, билесиңер. Тамак аш керек болот. Биз өзүбүз буудай менен камсыз кыла албай калдык бүгүн. 60% орустар менен казактардан сатып алып атабыз. Мына буудай менен бир эле буудайды айтайын.
дагы башка тамактын түрлөрүнөн сатып алабыз. Анан бере берсек, мындай капталды көздөй кете берсек, анда кийинки муундарыбыз ачка калат да. Ошон үчүн бийиктикке кетишибиз керек. Айылга да керек болсо бар 5 этаж үйлөрдү салабыз. Мына жер чечилген жердин бардыгын эле баштап атабыз. Мына кече күнү Ошто, анан Таласта баштап келдик. Жер чечкиле, мына Токтогулдун акими барбы, аким? Жер чечкиле, сразу 5 этаж, 9 этаж үйлөрдү баштайбыз. Жердин почвасына жер. Чечкиле, мейдеп туруп дикке бергиле жерди, мына биз баштайлы. Эртең чечсең бүрсү күнү баштатып.